чегараны демаркациялоо иштери бул мамлекеттин негизги кызматтарынын бири. Биздин мамлекетибиз бүгүнкү күндө өзүнүн чегарасын, өзүнүн территориясын толук бойдон чектеп, кайсыл биздин территорияда экенибизди аныктап, чыныгы суверендүү мамлекет экенибизди далилдеп отурабыз. Ошондуктан урматтуу кызматкерлер, бүгүнкү күндө жасаган жумуштардын негизинде ушу Тажикстан Республикасы менен биздин чегараны чектөөнүн демаркациялоонун негизинде бүгүнкү күндө жүргүзгөн жумуштар 150 километр жерге инженердик коммуникациялар тартылды. 180 километр жерге жолдор курулду. Ошол жумуштардын Баткен облусундагы 80% бүттү. Эми калган жумуштарды март айынан баштайбыз. Март айынан баштап кийинки жылы толук бүтүрөбүз. Андан сырткары дагы алдыңыздарга жаңы тапшырмалар. 2026 жылы Тажикстан, Өзбекстан республикалары менен болгон чектешкен аймактарыбызды толук бойдон демаркациядан өткүзүп бүтүшүбүз керек. Бул деген ошол чегараларга чегара инфраструктурасын, инженердик коммуникацияларды жасап толуктап бүтүшүбүз керек. Президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы ушундай.